Akara. Suga şu zarıl da. Tarttın mı? Sol ejeğin halini. Al ben karasın. Саламатсыздарбы достор, кечеден бери Зөөкөрдүн видеосу боюнча кызуу талкуу болуп жатат. Мен ал айбандын кылыгы боюнча кайталангым келбейт. Бардыгы жетишерлиги айтылды деп ойлойм. Мен эртеңки анын кандай жаза алышы боюнча сөз кылгым келет сиздер менен. Ички иштер органдары башында жоруктар жөнүндөгү кодексинин 75-беренесине ылайык бирдиктүү реестрге ишти катташты. Ал берене боюнча максималдуу жаза 30 000 сом штрафты гана карайт. Кийин кызуу талкуу болгондон кийин гана жазык кодексинин 144-беренесине алмаштырышты. Анын биринчи бөлүгү боюнча максималдуу жаза 2,5 жыл каралган. Ал эми экинчи бөлүгү боюнча 5 жылга чейин деп эркинен ажыратуу жазасы каралган. Бирок экинчи бөлүгүн колдонуу абдан татаал болот, себеп дегенде ошол жабырлануучу тараптын өзүнүн күбөсүнө көз каранды шартта жашаганын далилдеш керек болот. Бирок мен айтайын дегеним башкада. Өкүнүчтүүсү башкада. Бүгүнкү жазык процесстик кодекстин редакциясына ылайык эртең бул айбан үй камагына же подписка о невыездиге чыгат. Анткени бүгүнкү нормаларга ылайык, эгерде максималдык жаза 5 жылдан өйдө болгон учурда гана ал тергөө малындагы баш коргоо чарасы камакка алууну караган. 4 учурда гана камакка алса болот. Эгерде биринчиси, эгерде анын үй жайы жок болсо, экинчиси өздүгүн тастыктоо мүмкүн эмес болсо, анын ким экенин эгерде эч ким аныктай албаса, селсаяк болсо, үчүнчүсү буга чейин баш коргоо чарасын бир нече ирет бузган учурда, төртүнчүсү бул соттон качып, буга чейин качып жүргөн болсо. Башкача тил менен айтканда, эгерде буга чейин эч кандай бул жоопкерчиликке тартылбай, эч кандай камалбаган, мындай жоопкерчиликке тартылып камалып чыкпаган болсо, демек эртең сот аны сот залынан бошотууга аргасыз. Мен сиздерге ушул татаал жыл кантип башталганын эсиңиздерге салгым келет. Жыл башында эсиңиздерде болсо керек, 4-январда, кийин мына мисал үчүн Нарын областында 26 жашар биздин келинибизди өлөр өлгүчөктү сабап каза болуп калган фактын эсиңиздерге салгым келет. Ош областында машинеси менен тепсеп, кийин аны сүдүрөп таштап кетип калган боюнча эсиңиздерге салгым келет. Каракол шаарында бензин чачып, сабап, өрттөп салган келинибиз боюнча эсиңиздерге салгым келет. Баткен шаарында өлөр өлгүчөктү сабап, изин жашыруу үчүн үстүнө кайнак сууну төгүп өлтүргөн Зөөкөрдүн айбандын фактысын эсиңиздерге салгым келет. Ошонун бардыгы убагында бизге мыйзам жазганга түрткү болгон. Бунун бардыгын биз бирдеке кылышыбыз керек болчу, кандайдыр бир күчөтүшүбүз керек болчу. Ошон үчүн биз февраль айында мыйзам долбоорун жазып чыкканбыз, иштеп чыкканбыз, Жогорку Кеңештин сайтына коомдук талкууга жайгаштырганбыз. Ар кандай себептер менен карантинге байланыштуу, пандемияга байланыштуу мунун бардыгы мындай туруп калды. Өкүнүчтүүсү, өкмөт дагы өзүнүн корутундусун 2,5 айдан кийин гана, мына кече 2 күн болду, мурда күнү келиптир. Өкмөттүн корутундусу, өкүнүчтүүсү терс корутунду бериптир. Анын бардыгы күчтүү юристтин деле болуштун кереги жок. Биз анын бардыгы эч кандай ал терс корутунду жазганга негиз жок болгону боюнча өзүбүздүн түшүндүрмөбүздү даярдап койдук. Эртең буюрса депутаттарга таратабыз понедельник күнү.
эгерде ушул мыйзам биз сунуштап жаткан мыйзам күчүндө болгондо, биринчиден ал 100% камакта болмок. Экинчиси, биз сунуштап жаткан анан дагы эртең мен мындай көрүп эле турам да, эртең тууган уруктун баардыгы ортого түшүп тосмо арыз жаздырышат тиги байкуш аялга. Анан жарашышат дагы, ошо менен иш жабылып кетет. Ошондуктан биз ушундайдын баардыгын тосмо арыз деген түшүнүктү, жарашуу дегенди ушул үй бүлөлүк зомбулук, зордукка колдонулбасын деген норманы киргизген элек. Үчүнчү, охранный ордерди бузган үчүн дагы жазасын дагы биз бир топ күчөткөнгө багытталган өзгөртүүлөрдү сунуштаганбыз. Бул мыйзам долбоору коомдук талкуудан уже мынакей апрелдин 20-сында бүткөн. Ошондон бери биз Жогорку Кеңештин тийиштүү профилдик комитетинин күн тартибине кое албай келебиз. Себеп дегенде бизде ушундай өкүнүчтүү Жогорку Кеңеште калыптанып калган практика бар. Эгерде өкмөттүн корутундусу болбосо, комитетке коюлбай келет, депутаттар карабай келет. Мен баса белгилеп кетким келет. Азыркы мыйзам баардык эле мыйзамдарга өкмөттүн корутундусун талап кылбайт. Эгерде өкмөттүн органдардын ишмердүүлүгүнө тийиштүү же болбосо бюджетибиздин чыгаша бөлүгүн камтыган өзгөрүүлөр болсо гана өкмөттүн корутундусу сөзсүз түрдө талап кылынат. Бирок ошого карабастан эми мен ойлойм, кечээки окуядан кийин биздин коллегалар бизди колдоп, ушуну карап, колдоп берет го деп. Ал эми өкмөттүн корутундусу боюнча биз ар бир пунктуна өзүбүздүн оюбузду жаздык. Бул менен албетте биз бул мыйзам менен биз баардык проблеманы чече албайбыз. Себеп дегенде аны чечиш бир топ тереңирээк турат. Бул сабатсыздыктын жоюлушу, бул тарбия берүү үй бүлөдөгү жана башка экономикалык. Бирок биз колубуздан келген аракетибизди жасадык. Жок дегенде ушул аялына кол көтөрөрдөн мурун бир ойлондура турган механизмдерди киргизгенге аракеттендик. Ички иштердин мен расмий статистикасын айткым келет да. Эгерде 12-13 жылдары жыл сайын үй бүлөлүк зордук, зомбулук фактылары 2,5 миңден ашпаган болсо, 18 жылга бул көрсөткүч дээрлик 3 эсеге өсүп 7200 фактыны камтыды. Бул кандай? Буну биз бир чечкиндүү кадамга барышыбыз керек деп ойлойм. Ошондуктан мен биринчи кезекте өзүмдүн коллегаларыма кайрылып кетем, депутаттарга мына келаткан вторник күнү колдоп бериңиздерди өтүнөм. Экинчиден, достор, силерге да кайрылам. Сиздердин да колдооңуздарга муктажбыз.